Бүгін Жогорку Кеңештин имаратынын алдында парламенттин вице-спикери Төрөбай Зулпукаровду депутаттык мандатынан ажыратууну талап кылган нааразычылык акция өттү. Алар таластан келишкен. Акцияга чыккандар депутаттын 18 жыл мурунку кыз зордуктоого катышы бар же жок экенин көз карандысыз комиссия аркылуу тыкыр иликтөөнү талап кылышты. Өлкөбүздө тас адамдар иштесе, балдарыбыз таса коомду тарбияланып эле деген бир мааниде энелер ошо таластын атынан учакка ашуу эки ашуудашып келдик. Биздин максатыбыз Зулпукаров кетсин, мандатын тапшырсын. Буга окшогондор эртең күндөн анда эле 2 жашар 3 жашар балдарды зордуктап туруп эле 10 жылдан кийин депутат болуп алса деле алар депутат болуп иштей береби кагылайын, я. Алар менен жолугушууга депутат Чолпон Султанбекова чыгып, Зулпукаровду мандатынан ажыратуу укугу БШКда экенин айтып, бул ишти укук коргоо органдары текшериши керек деди. Мандатын азыр алып кой десеңер, Зулпукаровду барып туруп ал мандатын биз алып кое албайбыз, депутаттар. Муну болсо шайлоо борбордук шайлоо чечет, андан кийин прокуратура деген бар. Биз азыр бул жерде Зулпукаровду кетир дегендер менен мен кирсем азыр мен деле ошондой депутатмын, сен ишиң болбосун дейт да. Мынандай, например, да. Айта кетсек, жакында Искра гезити Зулпукаров 1997 жылы милиция кызматкери болуп иштеп турган кезде Масап алдында 3 таанышы менен кыз зордуктоо боюнча айыпталып, кылмыш иш козголгонун жазып чыккан. Зулпукаров болсо гезиттин бул маалыматын шайлоо алдындагы каргалоо деп билдирген. Мени каралоо максатында массалык маалымат каражаттарынан бир канча ушул статьялар чыгып кетти да. Мени кыз зордуктады деген жалган айып менен бүгүнкү күндө тергөөнүн материалдарын колдонуп бизге ошол массалык маалымат каражаттарында чыгарып атат. Бирок бул ким заказ кылса дагы сөзсүз бул дүйнөдө болбосо акыретте өзүнүн жазасын алат. Бирок мен айтам, эгерде ошондой ыплас жолго мен барсам, Кудай мени уруп кетсин. Саясатчы болом десең таза бол. Уурулук кылба. Порно фильмдерге чыкпа. Кыздарды зордуктаба. Түз жүр. Эгер ошондой ишиң болсо саясатка жолобо, бизнеске барасың, боокатын кыла бер. Бирок бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештин ар бир депутатына 97 жылы Дела газетасына чыккан Төрөбай Зулпукаровдун зордуктоого тиешеси бар экендиги жазылган 3 макала таркатылып берилип жатканын депутат Өмүрбек Абдрахманов билдирди. Мынакей биздин ар бир депутаттарга тиштеп кетиштир. Бул эч ким жасаган жок. Бул 97 жылкы болгон окуя экен. Ошо милиционерлер майрамын катуу майрамдашып, анан кыздарды зордуктаган экен. Ошонун ичинде ошол биздин вице-спикердин дагы фамилиясы жүрөт. Ал эми Зулпукаров бул маалыматты жаңыртып жазып чыккан Искра гезитинин башкы редактору Адилет Айтикеевди сотко берем деп коркуткан. Бирок ал эмдиги чекте арыз жазмак түгүл, учурда 2 сүйлөп киши салууда, деди башкы редактор. Кече күбөлөрдө чалды. Бир күбө мен тастыктап берем, ошо окуя болгон, мен көргөм. Мен күбө өтүп берем деп кече бирөө чалды. Анан атын айтпай эле коеюн азырынча. Анан бул киши бир парламенттен чыгып айтат да, мен сотко берем, булар жалганчы дейт дагы. Кечинде ошол жалганчы ушакчы деп аткан балага киши жиберет. Мен таң калам да просто. Мен жакын көздөй туугандарыма чейин жиберип атат да. Ошентип Жогорку Кеңештин вице-спикери Төрөбай Зулпукаровго байланышкан бул чулгандуу иш эмне менен бүтөөрү белгисиз. Бирок башкы редактор Адилет Айтикеев далилим бар деп соттошууга даяр экенин карманууда. Каныбек Темиров, Нурсултан Пиназаров, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.